Кана урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кайрадан эфирибизде улайбыз. Пирамида телеканалында кечеги өтүп кеткен эгемендүү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн Кыргызстанды куттуктайбыз. 28 жашка толушу менен Кыргызстан өмүрү узун, келечеги кең болушун каалайбыз. Бүгүнкү 1-сентябрь дагы бүгүнкү мына билим майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бүгүн бизде конокто Көкбөрү федерациясынан келген, ошо алыскы Баткен областынан түзүлгөн Жаш күч деген команданын оюнчулары келип отурат. Мен катардагы оюнчулар таанышып кетсем, биринчи Майлыбашев Улуктан баштай турган болсок, мына могу жигит ортодо турган Майлыбашев Улук деген жигит, бул ушу Жаш күчтүн эң күчтүү чабуулчуларынын бири. Бул Майлыбашевтар ушу тукум менен булар улак чабат. Мына мунун агасы дагы Достук командасынын капитаны болуп жетекте улак чаап жүргөн жигит. Анан кийин Алтынбек уулу Бек болсун. Алтынбек уулу Бек болсун, бул дагы мына кыйын жигиттердин бири. Рамазан Орунбек уулу. Рамазан Орунбек уулу дагы кыйын жигит. Эми биринчи Алтынбек уулу Бек болсундан баштай берсек, Алтынбекти мына биз азыр телевизордон жакындан көрүп, алыстан уксаң атуулук жанына келсең бир адам деген макал бар го Кыргызда. Ак боз ат менен мына ипподромду чаңгызып аткан ушу жигит. Кыргыз эли менен бир саламдашып алсаңыздар болот. Жаш күч командасынан жалын салам деп койсоңуздар болот. Ассаламу алейкум, Кыргыз эли. Өтүп кеткен эгемендүү майрамыңыздар менен куттуктайбыз Жаш күч командасына. Мына Кыргызстан мамлекети 28 жашка толуп атат. Эми Жаш күч командасы канча жашка толуп атат? Айта кетсеңиз. Жаш күч командасы 1 жашка толду. 1 жашка толуп атат. Быйыл Науруздан баштап эле курап чыгылган. Быйыл эми 31 августта бүттү. Эми Кудай буйрса, эмки Наурузда кайра курайбыз деген үмүттөбүз. Бек болсун, сиз ушу оюн таласында ак боз ат менен кандай деп аталат? Ушул ак боз ат деп аталабы же көк ат деп аталасыздарбы? Анын өзүнүн аты бар, Асман деген ат болот. Асман ат. Бирөө өңү ак боз ат, Ошо Асман менен мына аябай жакшы оюндар көргөзүп аттыңыз. Аттын кооздугу дагы араптардын жылкыларындай көрүнөт экен. Канча улак салым салып кетти алдыңыз ошол учурда? Биринчи таймда 0-0 болчук. Анан экинчи тайм башталганда кирип эле биринчисинде бир улак салып кеттим. Андан кийин бул эки дос бала салып кетти бир улакты. Андан кийинкисин кайра өзүм салып кеттим. Андан кийин деле салып турган немелер болуп атты, бирок иш жүрбөй атты да жакшы. Психологический жоготуу деген нерсени спорттун тилинде айтат. Ошол нерсени окуп чыктыңыз беле же башыңыздан өткөрдүңүз беле? Психологический жоготуу дегенде бул спортчу өзү күчтүү болуп туруп, баардыгы күчтүү болуп турса дагы психологический паника деп коет. Ошондой учурлар болдубу оюнда? Жок, андай болгон деле жок. Ак суу менен ойногондо андай болгон жокпу? Ак суу менен ойногондо кичине болду эми, бирок анчалыкка деле көп барган жокпуз. Кичине ызычуулар болуп барып токтолду. Эми сиздердин командаңыздарда мына бардык эле балдар такымга баз өрбөйт экен, көбүнчө өзү өңөрүп чабат экен. Ушу өңөрүп чапкан айынан ак суудан көп чабуулуңуздар талаага чыгып кеттү деп ойлойм. Кандай дейсиз буга? Эми чындыктан кача албайт экенбиз да. Чындык ушинтип келип калат экен өзү эле. Өңөрүп чаап талаага качып аттыңыздар. Буга кандай жооп бересиз? Улукча берсем. Ооба, мен жооп берейин. Улук Майлыбашев Улук. Бул биздин балдар чекеге алып өңөрүп чапкандыктан бир аз биздин заштабыз начар болуп калды, тоза албай калып аттык. Анын үстүнө бир оюн, эки оюн ойногондон кийин эле биздин аттарыбыз токтоп калды, өзүңүздөр көргөндөй. Ошондуктан биздин аттар ошо аутка эле качып калды. Заштыбыз жок. Аттарыбыз да удар жеп, травма болуп калды. Ошондуктан аттарыбыз качып эле аутка качып туруп алды. Заштабыз жок, болуп калды, ошондон качып туруп алды. Ошондуктан колго алып барып таштаганга аракет кылып, бирок болбой атты. Бишкекте ипподром окшоп, хотя бы бир капталы питон болгондо сиздер чыкпай калат элеңиздер. Сиз эми баягы номурлар, силер баягы формачан номур кийип жүргөндө тааныйт экенбиз. Майлыбашев Улук, сиз канчанчы номерде? 5-чи номерде оюн көргөздүңүз, Алтынбек уулу Бек болсун, сиз 6-чы номерде оюн көргөздүңүз. Рамазанчы? 4-чү. 4-чү номерде оюн көргөздүңүздөр. Жакшы, эми абут ушундай болуп калды деп атасыздар. Анан дагы бир нерсени айта кетсек, могу Жаш күч командасы
командасынан кабар ала албайм, ой соц сеттерден аябай кыйналдык. Сиздерге ушу жаш күч деп бир Инстаграмдан баракча ачып, бир блогер ар бир балдарга кенен интервью бергенге даярдаш керек экен. Биз силерди эфирге чыгып аткан себеби азыр кыргыз эли ушу жаш күч командасын калган баары эле бөлүнүп колдоду. Биягын ар ким өз жерин колдоп ушу жаш күчкө келгенде гана ушу бир бүтүнгө келип ушу баарыбыз биригип силерди колдоп аттык ушу кыргыз эли баш болуп. Анан мунун себеби да буюрса Баткендин бул жаш күч командасынын бул биринчи тарыхы деп айта кетсек болот. Бул күндөр тарых менен жазылып калат. Эми Рамазан Орунбек уулуга өтсөк, Рамазан, сиз оюн учурда кооптуу учурлардан бул оюнда сизде жыгылуу болбодубу? Же катталып кеттиби жыгылуу? Жыгылуу болду. Өзүңүздүн оюнуңуздан жыгылуу болду, өзүңүздө, командадан эмес. Командадан. Ким жыгылып атты деп санабайсыңбы? Жыгылуулар болуп атты. Эми мына буюрса ар бир жазкы, күзгү кубок, Норус чемпионатта ага чейин мына областтык тойлор бар экен, ийгиликтердин баары алдыда экен. Анан бир нерсени айта кетиш керек болуп атат. Сиздердин аттарыңыздар кумда кыйналып чуркадыбы же кумга көнүп кеттиби аттарыңыздар? Биздин аттар кумда кыйналып чуркады негизинде эле. Өзү аттарыбыз сал слабый болуп калды. Биринчи оюнда жакшы ойноп берген, анан экинчисинде кумда ордук кылды. Анын үстүндө негедир аттарыбыз слабый болуп туруп алды да. Защитник аттарыбыз да шайлар кетип калды окшойт. Ошондуктан акыркы таймда уткур идик, сону ойноп атып эле. Баягы улак чабып атканда кол иштеп турган эле адам улак кармай берет экен. Ал эми эфирде сүйлөгөн адам менен маек куруп калат экенбиз. Сиз менен да сүйлөшүп турсак, сиз ошо эфирде азыр коргоочу болуп атасыз, качып аяктан бери келип, бияктан бери келип. Рамазан, үй бүлөңүздө ошо канча бир туугансыз, улакка эмне болуп кызыгып калгансыз, өзүңүздү бир жакшы тааныштыра кетсеңиз, жаш күч командасына кантип келип калгансыз? Жаш күчтө жүргөнүңүз жагабы же жакпайбы дегендей? Үйдө мен 5 бир тууганбыз. Үчүнчүсүнүн. Ушу улакка мен атам, ушу аталарыбыз кызыгат, чоң атам чапкан. Ушу баардыгыбыз ошо атамдын кесибинен. Атамдын жолун жолдоп улак чаап, анан жаш күч командасына биринчи оюн болду. Жаңы кошулдум. Көлгө биринчи жолу бардыңыз, э? Көлгө биринчи жолу жаш күч командасы. Эми будан бияка жаш күчкө ойнойбуз. Рамазан Орунбек уулу көлдө мына биринчи оюну өткөрүптүз. Салым салганга жетише алдыңызбы? Салым кече акыркы оюнда Алкан ата командасы менен ойногондо бир салым салганга жетиштик. Ооба. Силер эми баягы оюнду жакшы эле кызыктуу кылып келдиңер. Болгону ошо Ак Суу менен ойногон оюнда кичине опыт жетишпей калды, кичине аттар жетишпей калды. Финалдан эгерде Бакубат менен жаш күч чыгып калганда Көкбөрүнү баягы алдын ала көз ачыктар айтып атат. Ак Суу менен Бакубаттын оюндай болбойт болчу, алмак салмак чабуулдар болмокчу, эки жактан жашыңар тең, бири-бириңер менен урушуп кетсеңер дагы такташып аласыңар. Улуу эмес, ал эми Ак Суудагы байкелер чоң опытка салып жаш күчтүн куп гана тайгазанын таап алды деген дагы сөздөр кетти. Буга кандай карайсыз? Эми туура эле биз мына 5-5 алар тажрыйбалуу оюнчулар көп экен. Ак Суу командасы. Эме жүрбөй, Алсейитов жүрөт, Алсейитовдор жүрөт, качан коюучулар жүрөт. Биздин эмебиз жетишпей калды го дейм. Тактикаларыбыз. Ошо. Эми сиз бая оюнчу деген ушинтип бая бир командадан бир команданы сүйрөп калат экен, кээде командалык оюн болуп калат экен. Эми сөздө Алтынбек уулу Бекболсунга өтсөк, Алтынбек уулу Бекболсун, эми сиздин баягы оюнуңуз абдан жакшы жүрдү. Минип аткан аргымаңызды кандайча ошол атка көнүп, ат менен кантип тил табышып калдыңыз? Же ат өзүңүздүкү дегендей? Мен өзү Эрке Тору деген атты чапчым. Анын биринчи оюнда жараксыз болуп калды. Анан экинчи оюнга чыкпады. Анан кийин 9 номерде Кумар деген бала ойночу. Аныбыз кичине биринчи оюнда травма алып калып, анан ошонун атын мен чаап калдым. Анан биринчи күнү эле имгем, бирок жакшы им албай койгом да. Үстүнө көнө албай. Экинчи күнү уже мине турган болуп калдык. Экинчи күнү билбейм негедир же колум жүрүп кетти, атка өзүм ыгалып калдым да. Өзүмдүн аттымдагы тестиги, поворот, совороттору жакшы экен да. Ошондуктан эки кол салганга жетишип калдык.
2 гол салган жаш. Мурун өзүм эрке тоор менен ойночумун, Норустан баштап. Норустан бери ошо эрке тоор менен ойноп келаткам. Могул оюнда ошо Асман деген атты чаптым да. Эми биз эми майлы башып улукка өтсөк, улук мына сен өзүң канча бир туугансың, үй бүлөңдө канча киши улак чабат? Эми Байкең билебиз, майлы башып ташы деген мына достук командасынын капитаны болду. Майлы башып ташы келгенден бери достукта жемиштүү күндөр көп болду дегендей. Эми ошо жөнүндө айта кетсеңиз. Биз өзү 6 тууганбыз. 3 уул 3 кыз. Эң кичүүсү менмин үйдөн. Биздин атабыз улакчы, өзү негизи 9 тууган, атам 9-унан бирөө өзү эле чапкан. Атамдан биз үчөөбүз чапчы элек. Азыр экөөбүз чабабыз, бирөө чоң акам чаппай калды, азыр тирүүлүккө байланыштуу ылдый жакка кетип калды. Ылдый жакка? Москвага кетип. Анан ошондон азыр Ташы акам экөөбүз эле гана чабабыз. Эми мына сенин агаң эми мына Ош областы Каракулжа району атынан чыккан Ташы Майлыбашев деген Каракулжалыктардын эң тарыхында калган биринчи улакчы. Баягы бир нерсени эстен чыгарбагыла жигиттер, баягы силер жашсыңар да. Кандай учур болуп, силер эгер улак салып кетип судья тартып койгон учурда деле чындык бир күнү тирилип чыгып калат. Ошону түк эсиңерден чыгарбагыла. Чындык бир күнү тирилип чыгып калат. Ошон үчүн кандай болбосун чындыкты айтып керек. Мисалы Майлыбашев Ташы деген Каракулжанын тарыхындагы Көкбөрү Федерациясына келген биринчи капитандардын бири болду. Эми мына улук сиз дагы баягы бай куйрук жейм дейт, куйрукту ким билет буйрук жейм дейт дегенде сизди дагы ынтымак же болбосо достук же болбосо биримдик аюу жогорку лигадагылар оюнга чакырса кетип калышыңыз мүмкүнбү же жаш күчтү таштап кете албайсызбы? Жаш күчкө канчалык берилесиз жана негизи эле улакка канчалык берилесиз? Ошого жооп берсеңиз. Өзү улакта өзү бир командага кошулгандан кийин мен ошодон өнүгүп, өсүп, элге таанылып, Кыргызстанга таанылып, Кыргызстандын желине желбиреттик ошо жаш күч командасынан. Анан бул жактан эми кете албайм го дейм. Бул жактан мен өнүгүп, өсүп, Жаш күчтүн жеңишин көрүшүңүз керек. Ушу жаш күчтө чемпион кылсак деген ниеттер бар. Мына агаңыз дагы 4-чү номерде ойноп жүрүп, 1-чи номерга капитандыкка даярдалды эле. Азыр сиздерде капитандыкты ким жүргүзүп атат? Миңбаев Эламан деген жүргүзүп атат. Миңбаев Эламан деген, ошол Миңбаев Эламан көп салым салды окшойт, Жок, ал байке защитник. Защитник, коргоочу. Коргоочу. Коргоо эле берет, азыр учурда салганы болгон жок. Салганы болгон жок, Бирок капитанды эми капитандык милдетин аткарат. Жетектеп алып жүрөт да. Эми капитандын жоопкерчилиги бул жерде чоң болуш керек деп ойлойм мен, Биринчи капитан чечет маселени. Эми биздин көйгөйдү, жашоо турмуштарды, сбордо кандай өтүп атат, ошолорду бүт капитан өзү чечип туруш керек. Милдети чоң эле деп ойлойм мен. Абдан жакшы маек болуп атат. Бизге келген СМСтерди окуй кетсек, мынакей урматтуу телегөрчүлөр, жаш күч командасы бизде эфирде конокто болушуп атат. Аяк 17 менен аяктаган менен саламатсыңарбы? Жаш күчтүн балдарына ийгиликтерди каалайбыз дейт. Саламатсыздарбы? Пирамида жамааты балдарга ийгилик жана ден соолук каалайм. Кыргыздын атын чыгарган эр жигиттерден болсун булар деп аяк 48 менен аяктаган абонентке терең ыраазычылык билдиребиз. Достор дейт. Достор биз барып жаш күчтү абдан колдодук. Жаш күчкө ийгилик каалайбыз деген 42 менен аяктаган абоненти. 39 менен аяктаган абонент салам Пирамида каналы. Эгемендүү майрамыңыздар менен жаш күч командасы азаматсыңар, бакай азаматсың, улуг азаматсың, мындан ары да ийгиликтерди каалайбыз дейт. Жаш күч командасынын оюндарын ушу менен качан көрөбүз дейт. Эламандын чоң атасы салам Акылбек алга иним оомат тилеп байыш агаң дейт. Эламандын чоң атасы мын дейт. Салам жигиттер азаматсыңар, Кыргыздын керегине жараган бычакка сап жигиттерден болгула. Кудай буйруса Көкбөрүнүн келечеги кенен. Биз силер менен сыймыктанабыз деп ырыс деген билдирүүсү жазган экен. Сиз бакай туура сурооңуз казарманга эле чапса болмок. Бирок кыргызда сөз бар, бирөөнүн султаны болгуча өз элиңдин ултаны бол дейт. Ал эми бизге дагы СМС билдирүүбүз бар дейт. Урматтуу Алпарчу байке окуп койсоңуз, бакай султан уулу казарманга деле чапса болмок дейт. Бизден ойногон 1-сентябрь бүгүн Көкбөрүчүлөрдүн бардыгы эз алып аткан кези менен ийгиликтерди каалайбыз. Улук
Улукка суроо берсек болобу? Улук байкезинде ойнай алабы же байкезинен да күчтүү ойнай алабы дейт. Улук эми байкеңе салыштырып атат. Мен аракет кылам, мен анын жакшы сапаттарын алып үйрөнгөнгө аракет кылам. Өзү негизи бир тууганым ал мага үйрөтпөйт, мен андан үйрөнөм, үлгү алам. Ошону көрүп аракет кылам. Мен жакшы болуп кетем, жаман болуп кетем деле дебейм. Мен ушул акамдын артынан чыгып атам. Эми аны эл баалайт. Эл баалайт. Эми болгону баягы бул телегөрчүн оюн биз баягы мен жазуу түрүндө келип атканда эмнеде ичинде калып калган ой мага түшүп атат. Муну айтайын деген ой жанагы Байыш Ниязов өзүнүн инилерин алып чаап көндүрбөдү эле. Бунун ою мен оюмча ошондой болуш керек деп атам да. Баягы ташы алып берип чоң командага деген нерсени билдирип атса керек. Анын себебин билбейт экенмин. Мен командага кош деп айтпадым деле. Мен өзү негизи айылда жүргөндө өзү бул жака жаш күч командасына ошо өзү шебибиз эле барып көрүп, анан алып келди бияка. Өзүмдүн ишим менен эле келип калдым бул жака. Эч ким кошкон эле жок. Ошо Ошто Нарак-Баракта оюнду ошодон эле тандалып келип калгам бул жака. Ошо Кылыч деген акайыбыз бар, ошол аркылуу келип калганбыз бул жака. Ошол эми ал жака Кокус жаш күч алып кетип, от алып кетип, достукка финалга чыгып калса, агаңызга кандай оюн көргөзө алат элеңиз? Каршылык көргөзө алат элеңиз? көрсөтөбүз. Эми Оюн деген оюн, Оюн деген оюн, спорт бул. Эми мен агам экен деп жаш күчтү таштап кое албайм да. Достук жеңсин деп. Бирок серөөнө бир жай алдыңыздан чыгып калса бир жайыраак сүзүп кетсеңиз керек, кичине болсо дагы. Эми бир тууганым да бол, эмне дегенде башкаларды деле мисалы ургузганда мен деле мындай карап жыгытып албайын, анан кокустатып албайын деп мындай эле ургузам өзү негизи. Эми оюн учурунда кээде катык болуп кетет. Оюнда. Анан урматтуу телегөрчүлөр, бул команда биякта ойносо болмок, тиги команда өзүнүн жеринде деген суроолорго биз жооп бере албайбыз. Андай суроолор жакпайт. Себеби бул Көкбөрү деген бул Кыргыздын ичинде бири-биринин областында ойноп атат. Эгер футбол тили менен ала турган болсок, биздин сборный Кыргызстанда немистер ойнойт, орустар ойнойт. Ага караганда булар кыргыздар бири-биринин командасына өтүп атат. Ошон үчүн ал өтө бергени туура эле го деп ойлойм. Андан башка жөнүндө суроо берсеңиздер жакшы болот. Кээ бир баланы ошол команданы албай коюп, анан тиги команданы алып кеткенде ал баланын мага ачылып калгандан кийин эмнеге бизге келбейт деген сөздөр болуп калып атат. Аны биз билбейбиз. Аны ошо Көкбөрү федерация деген бар, атайын өздөрүнүн жетекчилери бар. Алар ошо менен иштейт. Биз өзүбүздүн ишибизди кылабыз. Биздин милдет ошо эл менен көпүрө болуп тааныштырып коюш экен сиздерди. Эми жаш күч командасынын дагы бир нерсеси, сиздер улакты басканда, кууганда бир улакчы улакты алып качып кетсе, мына төртөөлөп кууп аттыңыздар да. Ушунун себебин айта кетсеңиз сиз Бекболсун же Улук айта кетсеңиз болот. Шайырмасы жок. Төртөөлөп кууп кетип аттыңыздар. Биз эми ошентип сүйлөшүп чыкканбыз оюнга. Бизде зашта бир экөөбүз эле болуп калдык. Санжар деген бала менен мен эле болуп калдым. Жапа-турма ойногонго аракет кылдык. Ошо менен эки команда жеңип, кыйла алдыга сүрүлүп алдык өзү. Заштабыз жоктугунан ошон үчүн жапа-турма оюнга кириштик. Жапа-турма оюнга кириштик, Анан биздин зашта болгондо бири-бирден кармап эле оюн кылып койсок болмок. Бизде зашта жок болуп калып эле, анан жапа-турма ойногонго аракет кылдык биз. Эми баягы Көкбөрүдө ар бир команданын өзүнүн тактикасы бар экен да. Могу мына Сары Өзөн чүйдөн түзүлгөн командалар, булар ылдый тайгазаңга узатып алып, анан бирден алып алып туруп анан чабуулун баштайт экен. Ал эми могу Нарын тараптын командасы болсо, булар болсо чогулуп келип ыргытышат экен. Могу ынтымак таластыкы да ушундай экен, таластын команда. Анан ушу жаш күчтүкүн тактикасы сиздердики эч жакка окшоп отур да, мындай чогулуп келип ыргытпайт кезиңер, же бирден тазалап берип ыргытпайт кезиңер, мындай болжолдоп туруп эле кетти тайгазаң экен. Ушунун себеби дагы неден деп ойлойсуз сиз, Улук мырза? Өзгөчө тактика экен бул. Эми биз тренерибиз Белек Мукаев биздинче, биздин ошол тактикаларды ошол үйрөтүп берет бизге. Биз балдарыбыз өзү күчтүү балдар, билектүү, жаңгыз апарып салат, эколоп апарып салат. Эми бизде
өзүңүз айткандай эле ушу топтолуп эле ушу аракет эле кылып аттык. Бири-бирибизге ишенип эле аракет кылып аттык. Эми ошол оюн Аракет кылсаң берекет дегенде. аракет кылып эле аттык биз. Рамазанга суроолорду берип отсак, Рамазан сизден баягы Ак Суу менен болгон оюндан кийин полфиналга өтмөксүздөр да. Бул полфинал деген финалдан да кызыктуу оюндар болот. Бул полфинал деген бул жоопкерчиликтүү нерсе, же чыгасың, же чыкпай каласың деген. Ошо кезде Ак Суудан утулуп калганда кандай акыбалда калдыңыз? Ак Суудан утулуп калганда эми бизде аттар слабый болуп калды, анан кейиткенсиң эми утулгандан кийин. Алланын буйругу экен. Ооба, эгерде ийгилик жылмайып туруп алган болсо, биз аны токтото албайт экенбиз да. Ошол жака жылмайып кетет экен, Бирок 3-чү орунга ойногонуңуздарда Алкан Атанын командасы менен, бул Алкан Ата деген эме бул ардыда чоң улакчылар, чоң түзүлгөн команда, абдан кызык оюн болуп, чыныгы финалдык оюнду биз ушундай күткөнбүз. Жок, бу жерде финал андай болбой, бу жерде 3-чү, 4-чү орунда ушундай болуп калды. 4-3 эсе, 5-4 эсебинде. 5-4 эсебинде эми Алкан Атанын көзүн таап бири-бириңиздерди оюн кылдыңыздар. Ошол кезде кандай учурлар болуп атты Алкан Ата менен ойногондо? Сиздерди катуу келип урдуруп коюп аткансыз атты да. Телевизордон жандай акыбалдар болгон жокпу учурлар? Бизде ошондой акыбалдар деле болуп атты. Катты кыргызып атышты. Биз өз алдыга кетип атканбыз, жакшы эле. Ушул акыркы таймда биздин аттар токтоп калды, алардын аттары күч алып кетти, анан жеңип коюшту бизди. Биздин буйругу экен. Биздин аттар экинчи немеде күч алып жеңип аттык элек, анан Биздин аттар шай кеткен маалда тейлердин аттары эс алып калган экен да. Биз бир-эки атын бир эс алып турган экен. 3-чү таймда утуп алабыз деген менен биздики ошол убакта токтоп калды да, куусак жетпей калды. Ортодо атыбызды алдырып койду, шай кетип калды. Ошондуктан акыркы таймда утулуп калдык го дейм. Улакта эми бир бир ойноп келген бала деле экинчи киргенде жанчылып калат да ал бала, Ал бала кандай күч болбосун. Сиздерде оюнга чыгаардын алдында бир разминка деген болобу, тердөө деген, же ошол жерден эле тердеп кетесиздерби? Бизде эми разминка деле болбойт эми. Эң нескиси атта болот, Атта болот. Өзүбүз осмотрга туруп эле анан кичине эки белселибизди түзөп эле кирип кете беребиз. Анан кирип кеткенден өзүбүз эми бир аздан тердеп, ошентип эле оюн жүрө берет. Эми бизде разминка берип башка спорттогудай кылбайбыз да. Ошондуктан жөн эле кирип кете беребиз да. Эми сиздерге мына үй бүлөңүздөрдөн чалып дегендей айылдаштардан, классташ, достор, жаш күчтүн көрмандары телефон чалып, куттуктап, азаматсыңар деген сөздөр көбүрөөк болуп атабы, же наоборот чыкпай калдыңар финалга деген сөздөр көбүрөөк болуп атабы? Азыр көп эле болуп атат. Жаш күч экинчи эле оюнда мынча ийгиликке жетиш чандасы чыгат дешип эле аябай куттуктап эле атышат. Эми нааразы болгондор деле бар. Эми аттарыбызга көбү нааразы болуп калат го дейм. Силердин атыңар жакшы, акырында жакшы чуркабай койду, заштаңар. Анан эми байкелерибиз айтып атат, тажрыйба кичине жетпейт деп. Аны өзүбүз деле билебиз, кичине тажрыйба жетпейт өзүбүздүн балдарга. Ошондуктан жакшы эле куттуктап атышат, буюрса. Эми жаш күчтүн эң улуу оюнчусу канча жашта жана эң кичүү оюнчусу канча жашта? Эң улуусу 93-жылкы капитаныбыз. Эң кичүүбүз 2000. 2000-жылкыдан баштап 93-ке. Мына чындап эле жаш күч экенсиздер, күчүңүздөрдү Кудайым берип өзүнүн жаштын тилегин берет деп байыркы кыргыз айтат. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, миң уккандан бир көргөн артык кылалы. Биздин экрандан бир болуңуздар, жаш күздүн бир кыскача кооптуу чабуулдарын көрөлү, баарыбыз биргеликте. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жаш күчтүн кызыктуу чабуулдарын, учурларын, кооптуу чабуулдарын көрдүк, ийгиликтерин көрдүк. Анан кийин мына Асылбек агайыбыздын ырдыганын көрдүк дегенде, анан кайрадан биз кыргыз көкбөрүсүнө кайтып келе турган болсок, мына эми бардык нерсе коом болот экен. Кыргызстанда эл көппүз, футбол сүйүүчүлөр бар, көкбөрү сүйүүчүлөр бар, бирок мен бардыгын айтат элем, ар бир спортту сүйүп колдойлу, спорт менен жашаган жакшы. Бирок бул көкбөрү деген башка спортторго салыштырмалуу
бул өзгөчө спорт. Аттын добушун угуп күйөрман болуп калган адамдар аны жакшы билет. Бул мына көкбөрүн вирус деп коет. Буюрса Кыргызстанга көп эле каптап кетти. Көп кишинин канына кирип кетти. Бул вирус мына барып ушу Баткенге да кирип кеткен экен. Жаш күч деген күчтүү команда чыгып кетти. Ушу көкбөрүн вирусу жайылып беришине мен тилектешмин. Сиз кандай дейсиз? Ушу көкбөрүн вирусу буюрса дүйнө жүзүнгө тарата алабызбы же Кыргызстан ичинде гана болобу бул көкбөрүгө кызыгуу деген вирустар? Кыргызстандын ичинде азыр көп эле кызыгып калды го дейм. Мурункуга караганда вирус сиз айтмакчы көп эле тарап кетти. Эми ушул вирус башка мамлекеттерге деле тараса жакшы болмок. Жеке Кыргызстан эле бири-бирибиз менен ойной бербей, ошо башка өлкөлөр менен, башка улуттар менен ойносок кызыктуу болот го деп ойлойм. Бирок көкбөрүндө менин оюм боюнча көпчүлүк элдин да оюм боюнча кыргыз менен кыргыз ойногону гана кызык болуп атпайбы. Себеби башкалар менен ойнош бизге кызыксыз болбой жатат. Биз өзүбүздү жеңгенде мындай дүйнө жүзүн жеңгенде сүйүнөт экенбиз мындай. Биз өзүбүздү жеңишти каалайбыз. Биз себеби бул спорт ушундай экен, бул көкбөрү деген биз өзүбүздү гана ички чемпионатыбыз күчтүү экен. Мына интернеттен деле көкбөрү деп жазса, көкбөрүнүн тарыхын айтып атпайм. Чындык жылмайып калды. Биздин мына Казакстандын көкбөрү бизден чыккан деп канча талашпасан, сен чындык жылмайып калып бизден чыгып атпайбы? Мына бизде канча чемпионат өтүп кетти, канча оюн өтүп кетти. Кече мына финалда көрдүңүздөр, кыргыз менен кыргызды өлтүрүп коеюн деди бири-бирин. Ал эми башкаларда андай оюн жок болуп атпайбы? Чындык көрдүңүзбү? Сен баягы бизге жылмайып коюп атат, эми баягы чындык бар жерде калып кичине кыйналат экен дегендей. Ошон үчүн чындык жакшы экен. Эми жаш күч командасы буйруса аттарды мен жана Көкбөрү федерациясынын президенттиктери менен сүйлөштүм. Ушу Баткендик ушу биздин демөөрчү агалар чыкса сиздер аттарды көбөйтөт элеңиздер. Силерге кандай аттар керек болуп атат? Чоң аттар керек болуп атабы азыр? Же ортого ат керек болуп атабы? Кандай аттар керек болуп атат? Ушу жөнүндө айта кетсек, себеби Баткендик мисалы мен ойлойм бир биздин күчтүү агалар көрүп атат болуш керек деп. Эми бизге ушул ортого атыбыз бар өзү. Ортого ат бар экен. Кайсынын атыбыз бар. Дагы бир ортого бир ат алсак, анан заштага бир ат алыш керек болуп атат. Ошо заштабыз гана жок. Биздин чабуулга аттарыбыз жакшы, мыкты эле. Ушул зашта болсо чабуулда 4 ат эле өзү эле иштейт да. Бизде азыр зашта 2 ат бар. Анан башка атыбыз начар өзү. Ушу күчтүү жакшы аттар болсо жакшы болот бизге. Ошондон финалга чыгып аракет кылат элек. Бул эми баягы защитанын аттары, анан ортонун аттары, ортонун аты бар, ушу защитаны коргоочунун аттары керек деп атат. Ушу коргоочуга көбүнчө сиздерди ушу жооптуу баягы командадан билим кылат эми. Кайсы балдар ушу мындай өткүрүрөөк коргоочулар, кайсы балдар? Бек болсун. Бек болсун, бирок өткүрөөк коргоочу дейин десең, Бек болсун чабуулда жүрөт. Чабуулда жүргөн адамдар кичине өткүрөөк болбойбу дейм да. Ушу чабуулдагы балдар ошол защитниктер ушулар билет. Бизде чабуулдагы балдар анткени карап турабыз да. Бул кандай коюп берип атат, кандай эми биз өзүбүз кетип атканда бул кандай тазалап берип атат, кайсы жерден киришти. Булар ошол жерден бизге билинет да. Түскөн ат керек болуп атат, Булар өздөрү биле бербейт да, мен соктум тиги бугула бербейт. Анан эми жакшы защитниктен азыр бизден экөө эле болуп атат. Аттары деле кичине жакшы. Бул айтып кеткендей Улук Майлыбашев ушул жакшы кылып атат. Анан кийин Санжар Батырбек уулу деген бар, 3-номерде ойноп атат. Ошону жакшы защитник кылып атат. Бул оюнда жаңы келди, Рамазан. Бул да жакшы защитник экен, полузащитник. Жок, Рамазан аты менен кулагыма жаңырып калып калыптыр. Рамазан деген эле тааныбадым. Киши ипподромдо кыйкырып атты, Рамазанды эмне деп кыйкырып атты билбейм ушу. Рамазан деп атты, Рамазан чыгып аттыбы. Ноорузда ойногондо жок болчу. Кийин 9-майда ойногондо да жок болчу. Азыркыда келди да. Бул жакшы экен, мыкты ойнойт экен, защитник экен. Сыймыктанып турат ушундай балдардан келип, ушу жаш күч командасы күч алып эле турса, биз дагы эми защитниктин иши болбосо биз нападающийлер эчтеке кыла албайбыз да. Защитник тазалап, защитниктер бизди коргобосо биз жалгыз эч жака бара албайбыз да. Ошондуктан защитниктер бизге аябай көп жардам тиет да.
Баягы кырды жеп, сыйрып сырды жеп, жонду жеп, кыргызды кыйнагандан көрөк мен ушу атка минер агаларга кайрылат элем. Ушу мына көк бөрүгүдөн ар ким өзүнүн кичим экенин колдоп ушуларга аттардан алып берсе, мына биздин кыргыз үчүн улак ойноп атат. Бул көк бөрү деген жакшы. Мына көк бөрү оюну болду эле, элдин жарымын ой пикири баарыбыздыкы мына саясатты унутуп, көк бөрү жөнүндө талкууланып, эз алып калдык. Ата баягыны көрдүңүздөр, биздин Бишкекте өтө чоң көк бөрү болуп кетти. Такымга басып торпа кулак болуп кетти окшойт, жапма эле. Бештен ойноп эле. Эми сиз муну баягы Улук мырзаны күчтүү защитник деп калдыңыз. Эми мунун байкеси өзү күчтүү защитник, коргоочу да болуп атпайбы? Анан буюрса Улук чабуулга деле чыгып коючу керектүү жерден. Майлы башык ташы деген мына 9-майда коргоочуну дагы так аткарып, аягында оюнду да чечип кеткен. Кече күнү биздин достуктун көйөрмандары Ташыдан ошону күттү эле, бирок кече күнү Ташы катуу ачуу менен ойноду окшойт. Эми бул Улукта ошо коргоочу деген баягы байкесинен жок дегенде бир тактиканы силерге караганда бир өзгөчөлүк берсе керек. Тиги жигит болсо Рамазан такыр сүйлөгөн жоош жигиткен. Бирок өзү балбандар ушундай болобу дейм. Мунун алдында да бир балбан келген, ал да сүйлөбөйт. Анан жана ынтымакта дагы бир балбан бар, Нуржан деген. Жарым саатта бир эле сүйлөп коет. Өзү мындай булар жана Улан Насакеев дегендер, булар ушу жоош балбандар баягы судья менен деле талашпайт экен да, баягы сизге окшогон, мага окшогон балбандар судья менен кичине эметип калат экен. Баягы спорт өтүп келгенде судьяга барбайт болуш керек тиги жигит, капитан барат. Эми бизде ошо капитан барат, капитан чечет да, капитан эмне десе биз ошобуз да. Туура. Эми федерация ошон үчүн жанагындай көп кишилерди чогултуп эмелерди өткөрүп атпайбы? Кайра жолугушууларды тынч өтүп кетсин, ой, капитандар чечиштерин, себеби баягы эл дүрбөп кетсе токтото албайсың дегендей. Эми ар бир команда ар кандай ийгилик менен ойнойт экен. Кээ бирлердин улакчылардын тагдырына байланыштуу мага мынча акча төлөп бергиле, контракт менен ойнойм дейт экен. Кээ бирки балдар областка ынтымагына деп намыз үчүн чаап берет экен. Ушундай экен. Эми бул спортто, бул улакта футболдун тили менен айтканда жаңыдан контракт түзүлүп келаптыр. Эми сиздер ушу кандай ойнойсуздар? Сиздерге кандай ийгиликтер бар? Сиздерге мисалы ойногонуңуздарга төлөп береби, же намыз үчүн ойнойсуздарбы, же улакты мындай хобби катары ойнойсуздарбы дегендей? Мен өзү Токтогулдан болом. Жалал Абад областынын Токтогул району. Ошо сүйлөгөнүздө майга калдым. Айылдан болом. Токтогул сүйлөгөнүздө чөтөн улакчы эмес, бул адаш эле кошулуп алган, бул артист деп аттым мен жаңы. Тамаша эле. Мен өзүм бул жакта шаарда көп жүрчүм, жер улактарда чаап жүрчүм. Токтогул кайсы айылынан дедиңиз? Токтогул району Толук айылынанмын. Толуктан тиги Абдулла Имамкулов, Майрам Жолдошмон бүт артисттер ушул жерден чыкканда. Артист болуп турган бербептир сага, Толуктан. Анан кийин бул жакта жер улак чаап жүрчүк, байкелерим менен чаап жүрчүм. Анан бул Зарияда секинден кичинеден чаап жүрүп, анан бир ат жана Эрке Тор деген ат менен ойноп калып, анан ошол байкем Дыштык деген байке ошол айтып калды, командага кошуп коеюнчу деп. Мейли деп командага бардым, командага барып кошулуп ойноп жүрүп, анан контрагым деле жок, мисалы контракт бересиң, анан контракт тийбу деп айткан жокмун. Жетекчим өзү эле билип, өзү эле эмесе өзү кылып берип койду. Анан эми мен өзүмдүн хоббим го дейм улакты тартышчы, мен жеке акча үчүн эмес да, эми өзүмдүн кумарым үчүн тартам улакты. Эр токумга эми катардагы адамдар эле отура бербейт. Эр токумда үстүндө өзүңүздө кармап отуруш кыйын. Эми мына Улук мырзага ушу суроону берип өткүм келип атат. Эми Улук мырза буйруса мына Талас областында жана биздин Көкбөр федерациянын президенти Акылбай акебиз айтып калды, Таласта 16-сында бир кичи көчмөндөр оюну өтөт деп. Ошол жерге жаш күч командасы биз өзүбүз толук ушу Баткен областы бары берели деп атабыз. Эгер жок, ар кимдер өзүң областыңар менен келгиле дей турган болсо, анда мен Баткендик балдардан издешим керек деп аябай кыйналып кайгырганыңызды айтты, силерге көнүп калган билдирди. Эгер ошондой болуп ар ким өзүнүн областы менен келе турган болуп кала турган болсо, Улук мырза сиз кандай команда менен келип калышыңыз мүмкүн Таластан сизде? Жана ошондой эле Рамазан дегендей Бек болсун, сиздер кандай команда менен келип калышыңыздар мүмкүн, же сиздерди көрбөй калабызбы ал чемпионатта деген? Ошого жооп бере кетсеңиздер. Эми ону ошол достуктан ташымайбаш бир тууган түзүп чыкса керек. Сенин достуктан деле анча мынча оюнчулар кетет да. Достуктан ошол 6 бала кетсе керек, 6 бала оштуктан ошо 6 чыгат, 6 бала алып эле чыгам деп айтыптыр. Эми бизде айтпай билбейм. Бизден деле күчтүү чапкан балдар бар да айылда.
ооба Бешине Алла Тааладан алды. ооба Алса ойнойбуз, албаса жок. ооба баардыгы бешине Барып. өзү негизи бир команда могу мисалы клуб деп түзүлүп аткан туура экен. Анан кээде могу тойлорду областтык өз жеринде ойносун деп баягы Көк Бөрү федерацияда бир тактап алайын деген ой болуш керек деп ойлойм да. Ал эми могу клуб кылып сырттан балдарды алганы бул жакшы экен, бири-биринин тактикасын билип окуп турганы. Мисалы ынтымактын бир өзгөчөлүк желе Сейитбекти сырттан алып алганы, мына Достуктагы сырттан балдар бар, бири-биринин тактикасын билет. Ошон үчүн баягы жаш күчтөгү келечекте бир областтын командасы эмес, бир Кыргыздын бир жаш күч деген клубу, мына Баткен областынын клубу болуп калат деген ойдомун. Ошо клубтан. Ал эми Токтогул жергесинен ушу Жалал Абад областынан негизи эле ушундай бир команда барбы, жокпу негизи эле Жалал Абад областында жаш күчкө окшогон? Жалал Абадтын өзүнүн командасы бар. Келип ойногонбу Бишкекке? Бишкекке келип ойногон эмес, Токтогулдун өзүнөн келип команда Норузда келип ойноп кетишти. Токтогулдун өзүнөн келип ойношти. Кандай болду оюн аларда? Эми оюндары жакшы эле болду. Просто биринчи чыккандыктан алар биринчи эле оюнда жеңилип калган. Анан мен бирок ошол жака тарткылар деген, мен просто тияка кирип алгам, анан кайра кайтышка туура келбей калды. Ошондуктан өзлөрү келип ойношкон Токтогулдан. Азыр эми бул областка барабыз деп Токтогулдун өзүндө командалар чалып атат, барабыз деп. А бирок Жалал Абад областы бир эле команда алып келет деген эме болуп атат да. Анан кийин ал эми Жалал Абадда мени тааныганы бар, тааныбаган деле бар. Анан мен кошулуп каламбы, кошулуп калбаймбы билбейм да аны. Ооба, сени тааныбаган бар, эми туп-туура айтып атасың. Эми боло баягы спортто тааныштын кереги жок, бу жерде оюнчу керек го деп эле. Бирок буюрса биз эң негизгисин ушу федерациядан сурааны өтө кетет элек, ушу жаш күч командасын жөн эле ушу Баткен областы деп Таластагы чемпионатка сөзсүз түрдө катыштырып коюшун биз дагы Көк Бөрү федерациясынан сурааны элек. Себеби жаш күч деген итак силер деген ушу чыныгы силер эртең атактуу болуп кетип Токтогул десеңер ушу Баткен деп тааный турган болуп калдык. Себеби жаш күч жакшы сенсация жасадыңар. Бир жылы футболдон Исландия деген мамлекет жасаганда эле жаш күч болду. Эми тиги бала менен сүйлөшөлүчү, Рамазан менен. Рамазан такыр сүйлөгөн, баягы кыска сүйлөгөн бала экен. Иш үстүндө улакта, талада мунун жүргөн кыялдары кандай? Ушу жөнүндө айтып берчи улук. Бул өзү досум болот, бул жакшы бала, бул ошто жаштардын эң кыйын деген балдардын бири. Бул торпоктун баарын, алтын куралды, машиналардын баарын алды. Ушундай. Мен билбейм, өзү нарзанан өзү сиз айткандай палван адам көп сүйлөбөйбү деп коем, өзү деле кам эле сүйлөйт. Же бир аз тартынып атабы, жакшы бала. Анан негизи эле Рамазан айтчы эме жөнүндө. Ушу негизи эле быйылкы президенттик кубогуна арналган Көк Бөрү чемпионаты кандай уюшулуптур жана кандай өттү? Сон жакшы өткөрүп беришти. Көк Бөрү өнүгүп атат. Жылдагыдан эме байгелерин жакшы коюп берип атышат. Жаш күч командасынын Инстаграмда баракчасы жок экен, Бар. Барбы, блогерлер барбы? Эми ошол нерсеге ар бириңиздерди өзүнчө бир интервью берип дагы чыгарыш керек балдарды. Канча күн болдуңуздар көлдө? Көлдө бир жума болду, ага чейин Бишкекте даярдандык, бир ай даярдандык. Машыгуу жүрдү. Аттарды даярдадык, өзүбүз даярдадык. Бул жакта ошо тренировка кылып аттык. Көлгө тренировка кылып атып, машыгып атып учурган учурда дагы көлгө бар эз алып аткан учуруңуздар болуп аттыбы? Көл жээкке түшүп, көлгө түшүп эз алуу учурлар болуп аттыбы? Көлгө түшүп, аттар менен кичине арак бастырып эс алган күндөр деле болду, жакшы болду бизде. Аттарды кичине дем алып бастырганча эс алып аттык. Мен баягы Баткен аябай алыс болгон үчүн мен ойлойм, ушу колдоочулар, жанагы дем берүүчүлөр келе албай калды болуш керек. Жаш күчтү наоборот алар күтөбү силердин барышыңарды деп мен ойлойм. Мен бирок жанагы бир командаларга, мисалы Таластын командасы өзүнчө командаларын тай союп сыйлап аттыр, чүйлүктөр өзүнчө бир тай союп сыйлап аттыр, тиягы бир уй союп сыйлап аттыр. Анан жаш күч командасында да бир ушундай сый болду же мындай болбой калдыбы демөрчүлөрдөн же мындай бир көрүүчүлөрдөн? Бизде жакшы эле болду. Эми сборго кеткиче деле биздин байкелер эметип болуп атты. Сборго кеткиче деле ар кайсы эмеге барып, чай-пай ичип, эми
Кудай буйруса бүгүн деле барго деп ойлоп атабыз. Кече чалып чакырышкан. Анан азыр бул жактан эметкенен ошол жакка барабызго деп турабыз. Жакшы. Мына ошо менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жаш күч командасы менен абдан жакшы маектерди куруп берип атабыз. Бул жигиттерге ийгиликтерди карап туралы, бул жигиттерди бир күнү минтип жаныбыздан көрө албай, таппай да калышыбыз мүмкүн. Баягы жанып кеткен бакты жер ким билет дегендей көкөлөп кетпей, көктөгү жылдызга жерде жүрөлү, жетеги мыкты кыргызга деп ошо кыргыздын ичинде боло берели. Эле урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфирибиз ушу менен аягына келип жыйынтыкталып калды. Биз менен бүгүн Көкбөрү жөнүндө биз туура сөз кылдык. Анын ичинен жаш күч командасы жөнүндө. Анан урматтуу телекөрүүчүлөр, эмне үчүн биздин көрүүчүлөр айтып калышы мүмкүн, эмнеге биз сиздер башка команданы чакырбай именно жаш күчтү тандап калдыңыздар дейт. Себеби дегенде башка команда бизге жаңылык жарата албай калышы мүмкүн. Ал эми бүгүн жаш күч командасы мына сенсация жаратып жакшы оюн көргөздү. Эмесе балдарга эркин микрофон берели, кыргыз элине эркин микрофон. Ошо кыргыз элим эсен болсун, аман болсун, ар дайым ошо өлкөбүздө тынчтык болсун, биримдик болсун. Өнүккөн эң алдыңкы немелерден бололу. Кыргыз мамлекетине, кыргызстандыктарга бардыгына чоң салам. Ошо Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, ар бир үйгө тынчтык болсун, береке болсун, рызкыбыз кенен болсун. Ошо Кыргызстанда тынчтык болсун. Ар бир үйгө үй бүлөлүк бакыт. Кыргыз элим аман болсун, ийи токчулукта болсун, өмүрлөрү узун болсун. Ар дайым кыргыз элинин желбиреткен жигиттерден көп болсун деп ойлойм. Көкбөрүгө кызыккан жигиттер көп болсун. Көкбөрү өнүгө берсин. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, пайдасы жок нерселерге убакыт өткөргөнчө пайдалуу нерселер менен убакыт өткөрөлү. Мынакей бүгүнкү ушу менен эфирибиз жыйынтыкталды. Пирамида телеканалы алдын көздө өз берүүлөрүн улантат. Ал эми биз телекөрүүчүлөргө бүгүн жагымдуу, жакшы маанайда эз алышын каалайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Келерки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.